Сооротуучу Кудай. 25 март. Бир канча тоннадан турган учак ордунан козголуп, асманга көтөрүлөт. Анткени аэродинамика мыйзамы бар жана ал мыйзам иштейт. Химия мыйзамдары бар, физика мыйзамдары бар. Жыл мезгилдери дагы өз мыйзамдарына ылайык алмашып турат. Андан тышкары күнөө жана өлүм мыйзамы бар. Башында адамга кирген күнөө бардык адамзатка жукту. Ошондуктан бардык тирүү жандын баары өлүмгө дуушар болушат. Бардыгынын акыры бар. Бул күнөө жана өлүм мыйзамынын иштеп жатканы. Ар бир мыйзам өз орду менен иштейт, кынтыксыз иштейт. Аларды да Кудай койгон. Алардын кандай иштейт экенин билбесек да, алар баары бир иштейт. Физика мыйзамдары мага жакпайт. Каалагандай кыла берем деп розеткага колун салса, эмне болору анык. Ыйса Машаяк бизге рухтун мыйзамын алып келди. Бул тууралуу жазуудан окуп кетсек. Анткени Машаяк Ыйса аркылуу өмүр берүүчү рухтун мыйзамы мени күнөөнүн жана өлүмдүн мыйзамынан бошотту. Рухтун мыйзамы бизде иштейт, бизди өзгөртөт, жаңы жашоо үчүн тирилтет, жүрөгүбүздү тазалайт, айыктырат. Ошентип, азыр Машаяк Ыйсанын ичинде күнөөкөр табияты боюнча эмес, рух боюнча жашап жаткандарга эч кандай айып коюлбайт.